Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан шотуңузга 100 000 сом түштүбү? Тукеш Токтомушев Нарын шаарындагы жападан жалгыз улуу атамекендик согуштун ардагери. Антыдан бүгүнкү ыйык күндө үйүнөн меймандар үзүлбөй, майрам менен кутлашып, белек бешкектерин тартуулашкандар арбын. Ушундай эле жылуу мамиле облус жана шаар бийликтери тарабынан да жасалып, кылым карткан карыяга 40 000 сом тапшырылды. Жалпы кыргыз эли бала бакырасы, жерге жеги, ага тууганы, үй бүлөсү менен жаркырап аман эсен болсун. Биз кандай, мен кандай бата берсем, жараткан Алла дагы ошол батага кошулуп, жараткан Алла дагы батасын берип колдойсун. Амин Аллаху. Ал эми Нарын шаарындагы Борбордук Гүлбакта уюштурулган улуу жеңиш майрамына шашылган Кайрыбү Жылтырованын жаштыгы кан күйгөн согуш жылдарда туш келгендиктен күнү түнү тыным эмне экенин билбей иштеди. Ал жана замандаштары мына ушундай күжүрмөн эмгектери менен Рейхстагга кызыл туу сайылган күндү жакындатышкан. 4 жылга созулган согуштан кийин да эл чарбасын калыбына келтирүүгө зор салымын кошту. Бирок ага азыркыга дейре орук эмгекчиси статусу берилбей, каарманыбыз ушуга кыжаалат. Баш терчибиз, орок ортубуз, андан тышкары жерди күрөк менен капсайлык. Тогузда кыз кадымкыдай күч берип качууда. Анан согуш курусун, аскачылык бир жагынан, котору бир жагынан, деги жашоо турмушун баары жокчулук. Азыр бар болуп туруп кечене акчаң болсо сатып аласың. Ал убакта эчтеке жок. Жогоруда ардагерлерибизге өзгөчө урмат сый көрсөтүлгөн Нарын шаарындагы улуу жеңиштин майрамына арналган митинг реквиемдер Чакан калаадагы 3 жерде өткөрүлүп, эстеликтерге гүл чамбарлар коюлду. Ошондой эле өлбөс полктун катышчылары да көпчүлүктүн көңүлүн буруп, бүгүнкү тынч турмушту камсыздашкан чоң аталар жана чоң энелер эскерилди. Каардуу мезгилде тишине чейин куралданышкан душмандардын мизин кайтарган Мукаш Асанов аксакалдын сүрөтүн кичүү уулу Дүйшөнбек Асанов ушуну менен 5-жолу алып чыгууда. Айтымында мындай аракет баардан мурда кийинки муунду тарыхка дайыма таазим кылууга тарбиялоо кызыкчылыгын көздөйт. Жылдык эле балдарыбыз 5-6 сүрөтү бар. Ошону көтөрүп площадьтан өтчүбүз, өзүм баш болупчу. Анан ошо бүгүн майрамда кичине көтөрөбүз деп неберелер келип, анан көтөрүп чогуу келгенбиз. Анан атабыздын ошо жылдыгын бүгүн белгилейбиз. Согуштан аман эсен келип 10 балалуу болуп, 10 бала азыр мен эркектин 2-3-үчүсүмүн. Тилекке каршы убакыт өз өктөмүн жүргүзүп, жылдан жылга улуу атамекендик согуштун ардагерлеринин катары суюлууда. Маселен, Нарын облусунда бүгүн 4 гана бар. Алды 105 жашта, арты 102да. Алардын ар бирине мамлекет тарабынан 100 000 сомдон бир жолку төлөмдөр берилген. Буга кошумча жергиликтүү бийликтер да колдон келген материалдык жардамдарын көрсөтүшүүдө. Быйыл облус боюнча 4 ардагер жана оруктун 20 ардагери калыптыр. Ардагерлерибизге президент тарабынан бир жолу берилчү 100 000 сом каражаты каралды. Андан тышкары өзүнүн фондунан 20 000 сом. Биз дагы жөнтүрбөй ошо резервдик фонддон биз облустун резервдик фондунан 10 000 сом карап атабыз. Бүгүнкү улуу жеңиштин 77 жылдыгы Теңиртау аймагындагы бардык айылдарда майрамдалып, алар согуш жылдарындагы ыр күүлөр менен коштолду. Вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.